Ушуда алгачкылардан кабыл алган конституциябыз 5ке толуп, анын аздыр көптүр үзүрүн калайык калкыбыз көрүп жатканы бул факт. Биз Кыргызстандын эли, кыргыздардын улуттук жаңырышын кыргыз эли менен ийиндеш туруп, Кыргыз Жумуриятынын башкы байлыгы түзгөн бардык улут өкүлдөрүнүн мүдөлөрүн коргоо жана сүрөттөрүктөр, урматтуу биздин коноктор, бүгүн Кыргыз жеринде чоң майрам. Бул биздин конституциябыздын 5 жылдыгына бүткүл кыргыз эли, кыргыз жери майрамдап атат. Эми үчүн дегенде мына 5 жыл деген оңой эле жыл эмес. 5 жылдын ичинде кандай мамлекетибиз өзүнүн бутуна туруп, кандай жол менен бара жаткандыгыны, кандай жашоо керектигин принциптерин апыртетип, азыр өзүбүзчө мамлекет болуп, ушул бүткүл бардык боло турган жашообуздун бүт шарттары, алардын негиздеринин бардыгы биздин конституцияга байланган. Биз конституциянын эгерде жолуну аныктап албай турган болсок, аны туура пайдаланбай турган болсок, анда биз куруп аткан демократиялык өлкө, анын принциптери менин оюмча аябай эле аткарыш оңой болбой калат. Ошондуктан биздин бүгүнкү конституциябыздын 5 жылдык майрамыны майрамдоо менен бирге биздин мына президентибиз Аскар Акаевич баш болгон өкмөт башчыларыбыз ушул конституция боюнча бир өзүнчө чоң милдеттерди коюп отурат. Биринчиден бардыгыбыз билишибиз керек. Биз кандай конституция менен жашап атабыз? Анын жолдоруну, анын милдеттерини ар бир окуучу, ар бир жашоочу гражданин аны өзүгө жараша китеп катары күндө түндө карап, билип, ошо менен жашообуз керек. Эмнеге дегенде бизде андан улук нерсе жок. Ошондуктан бүгүн мына биздин шаарыбызда дагы майрам катары белгиленип 5 жылдыкты бул жерге биздин улуу урматтуу аксакалдарды чакырып, мына мектеп окуучулары келип отурат. Бүгүн ошо биздин бүткүл Кыргызстанда майрам күн, эч ким иштебейт. Ошондой бир чоң майрамдын үлпөтү менен сиздер менен жолугушуп отурабыз. Эми конституция боюнча бардыгыбыз Кыргызстандын гражданыбыз, Кыргыздын эгемендүүлүк республикасынын тегерегинде ким болбосун, орусбу, татарбы, өзбекпи, кыргызбы, бардыгыбыз тең укуктагы бир эл, бир адам, бардыгыбыздын бүткүл бардык жогубуз ушул конституцияга байланган. Конституциянын алдында бардыгыбыз милдеттүүбүз. Ким болбосун, президенттен баштап жөнөкөй жашоочу адам катары. Ошондуктан мен ойлоймун, бул 5-жыл биз үчүн айрыкча азыр дагы бир жакшы жыл болуп турат. Мындан кийин ушул бардыгыбыз мектептерде, ишканаларда, жерлерде конституцияны көбүрөөк окуп, көбүрөөк ошону менен иш кылсак, ушул биздин куруп аткан мамлекетибиздин турмушу мындан ары илгерилей берет. Мына азыркы мезгилде биз көрүп турабыз, чындыгында айтканда көп баскычты басып өтүп атабыз. Күндөн күнгө экономикабызда кичине өзгөрүштөр болуп атат. Турмушубузда өзгөрүштөр болуп атат. Ошого карабастан азыр турмушубуз оңой эмес. Биз айтпайбыз бүгүн бардыгын кылып коет деп алыспыз. Ошондуктан мен ойлоймун, мындан кийин дагы ошо принциптер менен жакшынакай иштердин бардыгын алдыга жүргүзүш үчүн бардыгыбыз түшүнүп, ынтымакта, аракетчил болуп, ар бир киши өзүнүн ушул патриоттук сезим менен өзүнүн шаарына, көчөсүнө, айылына кызмат кылып, ошону көтөрүү принцибини аткара билишибиз керек. Мына азыр бизде президентибиз өзүнүн бүт элге кайрылган элдик болгон программасыны кабыл алды. Ал билесиздер, аракет деген программада элет жерини көтөрүш, элет жеринин бүткүл экономикасын мындан ары жандандыруу боюнча чоң программа кабыл алынды.
Ал программа 2005 жылға чейин болот. Күндөн күнгө турмуштун жакшысыны, пенсиялардын көбөйүшүнү, ошондой эле жанагы боло турган турмуштун алдыңкы принциптерине караса, ошол жактардын баарын көрсөтүп өткөн. Мындайча айтканда, азыр биз айткандай 60%-тен аз көбүрөөк элибиз кыйын абкалда жашап аткандыгын белгилеген менен бирге, ошол 2005 жылга чейин мени кантип азайтабыз. Кандай кылганда кыйналган үй-бүлөлөргө жардам беребиз. Аларды эмне кылганда ошол кыйынчылыктан алып чыгабыз. Мына ушулардын бардыгына бүгүнкү күндө ошо программада жазылган, жолдоштор. Ал көрсөтүлгөн. Азыр мына биз ойлойбуз, ишсиздерди азайтыш, иштебеген кишилер болбош керек. Ошол үчүн жанагы бул жерде микрокредиттер, инкубаторный кредиттер бардыгы ушул иштей башташ керек. Жакындан баштап биз ошол маселелер боюнча азыр карап чыктык. Аны биз сиздерге дагы көпчүлүгүңүздөр мына газета аркылуу же болбосо сиздер менен жолугушканда же болбосо биздин мекемелерге кайрылганыңыздарда ушулар боюнча билесиздер. Ар бир киши өзүнүн иш ордуну табыш керек, жашоо турмушунун мындан кийин кантип алып барышын билиш керек. Эгерде аны билбей турган болсо биз жардам беришибиз керек. Ошондой эле биздин карыяларыбызга, инвалидтерибизге жана башка ушул өзүнчө бүгүн камкордукка керек болгон кишилерге биз бардык жагынан жардам берип, аларды көтөрүп, турмуштарыны жардамдын баарын аябашыбыз керек. Ал үчүн бүткүл органдар мына мамлекеттик уровенде чечилген. Мен ойлоймун бүгүн ушул мына 9 майдын алдында турабыз. Сиздер билесиздер, 9 май чоң майрам, жеңиш майрамы. Ал күнгө дагы мына биздин мамлекетибиз чоң жакшынакай кылып өзүнүн постановлениясы менен инвалидтерге 600 сомдон, жөнөкөй эле мына өзү участник войналарга 400 сомдон, тыловиктерге 100 сомдон акча берип, азыр акчаңыздар келип, мына 39 000 сом акча экен, ал келип уже бөлүнүп турат. Ошо Кудай буйрса эртең 9 майрам күнү аласыздар. Ошондой эле мына биздин быйыл 130 жылдык мааракебиз болот. Бардыгыңыздар аны жакшы билесиздер. 22 августка биз белгилеп атабыз. Ушул буйрса 22 августта быйыл ушул шаарыбыздын 130 жылдык мааракесин өткөрүшүбүз керек. Бул деген 130 жылдык маараке деген бул чоң биздин майрамыбыз. Эми үчүн дегенде бул жанагында майрам эле болуп майрамда эмес, бул деген ушул 130 жылдыктын мааракеси менен бирге шаардын көчөлөрүндө оңдош керек. Жаңы объекттерди курушубуз керек. Мына стадионду куруп атабыз. Бул чоң объект өзүнчө көрүп турасыздар. Стадион жок шаар. Ага биз азыр көк чөп төшөп, эч качан болбогон көк чөптү жакшынакай стадиондун калыбына келтирейик деп атабыз. Ошондой эле могу жерде көрүп аткан теги ЗАГСтын алдындагы площадь болот, аян. Ал чоң аянт болот. Ал аянт биздин бүткүл тарыхый аянтыбыз болот. Элдердин ушул достугунун аянты болот. Кандай кишилер өткөн, кандай эл өткөн, кандай кишилер кызмат кылган шаарга ошо таштарда өздөрүнүн белгиси калтырылып, ошо кишилерге түбөлүккө эстелик тургузула турган чоң аянт болот. Мына ойлоймун, мына азыр биздин тажик туугандар келип куруп атат, алар жардам берип. Мына жакын арада бир айдын ичинде ошол площадьты бүтүрүшүбүз керек. Ошондой эле биз мына 130 жылдыктын объектиси болгон Тегирмен сай, Кара булак суу түтүгүнө кура баштадык. Азыр турбаларды алып барып жаткызып атат. Эгерде быйыл ушул жакшынакай болуп, дагы турбаларды таап, мамлекеттен жардам алсак, бизде 5 километр турба бар. 4,5 километр турба алсак, ошо сууду алып келип алсак, бул дагы биздин бир чоң 130 жылдыкка болгон объект. Андан башка бүткүл бардык мына көчөлөрдүн бардыгы өзүңүздөр күбөсүздөр. Бардыгын карап, бир чекеден анын тазалыгына, анын значит мындан кийинки боло турган жакшынакай өзүнүн түзүлүшүнү бардыгын карап, бир чекеден жакшынакай кылып келешибиз. Мен ойлоймун, мына шаарда кылым карыткан шаар,
130 жыл бұл мамлекеттік деңгейде белгіленеді. Эми үчүн дегенде жогорку биздин өкмөтүбүздүн токтому бар, облустун губернатордун токтому бар. Мына 15 майда буюрса биз Бишкек шаарында телемарафон өткөзүп атабыз. 2 сааттык прямой эфирде телевизордон көрөсүздөр. Ошол жерге биз көп министрликтерди, бүткүл значит шаар райондордун өкүлдөрүнө, ушул бүткүл жердештердин баарын чакырып атабыз. Кыргыз драм театрында ал жерде чоң жыйылыш болот. Ушул шаарга бүткүл республиканын эли, бүткүл өкмөт жана президент башкарган элдин бардыгы жардамы болсо бере турган жардамын берип, ушу шаарды көтөрүш принцибинде азыр иш алып баштабыз. Эмнеге дегенде бул бүгүнкү боло турган жакшынакай иштерибиз үчүн өзүңүздөр билесиздер, оңой эмес акчалар керек. Ошондуктан мен ойлоймун, bunun бардыгына бүгүн аракет өзүбүздөн биринчи. Мына сиздердин алдыңыздарда бул жерде азыр биз шаардын дуплетин чыгарганбыз. Бул жерде кыздар сатып атса керек. Шаардын бүткүл ошол жакшынакай жерлеrini көрсөтүп, бүт элге тааныштырып, ал боюнча биз азыр иш кылып атабыз. Азыр биз шаардын лотереясыны чыгарып келдик, 50 000 штук. Алдагы 21 июлдагы ойной турган лотереяга машиналарды коюп, ошол элге жакшынакай ушул нерселердин бардыгын азыр бериш үчүн жозочулукка аракет кылып атабыз. Эми урматтуу жолдоштор, бүгүнкү күн Кыргызстанда чындыгында айтканда чоң майрамдын бардыгы салтанаты өтүп атат. Бишкекте болсо мына чоң биздин аянтыбызда бүгүн парад, андан кийин театрализованный представление болуп атат. Ошол жака бүткүл бардыгы чакырылган. Бул жактан биз мынандай кичине кырсык болуп калып бара албай калдык. Ошондуктан мен ойлоймун, бүгүнкү биздин майрамыбызда ушундай куш убак өтүш керек. Жакшы иштердин бардыгынын жөнөлгөсү бүгүн болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү бардыгыңыздарды Конституциянын 5 жылдык майрамы менен куттуктап, ден соолук каалап, ишиңиздер ийгилик кылышка уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum. Kırgız Respublikasının Konstitutsiyasının 5 yıllık azeminin жалпы катышуучулары. Амансыздарбы, кутмандуу күндүн кадырмандары, алыс жакындан келген азиз меймандар. Чаңдуу калам, сулуу сенин келбетиң, чаркайланып кыдырсам да жер бетин, арзууларды сага деген айтууга алтын сөздүн таппай келем берметин демекчи, ушул жылдын жаркыраган жай күнүндө өзүнүн 130 жылдык торколуу тоюн белгилөө алдында турган тарыхый санжыраларга бай кенчилердин шаары, Сүлүктүү шаарында белгилеп жаткан адамзат өзү түзүп жараткан, ага баш ийип, ага аны урматтаган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5 жылдык мааракеси элибиз үчүн кубанычтуу окуя болуп калмакчы. Кең асманга кошулган сыйт жер чети, көңүлдөргө чагылган сыйт бермеди. Асманда да, жерде дагы жылдыздар, айырмасыз же күндүзү же кечи. Ayırmasız je kündüzü je keçi, antkende
сыйлыктын жана унутуп коюппуз, эми тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Биздин эжекебиз Стамова Алтынай азыр пенсияда, бирок көп жыл эмгек кылган мугалимибиз уш кишиге сыйлыкты тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Желтова Любовь Алексеевна, тоже учительница, долгие годы работала, сегодня заслуженным отдыхом. Разрешите вручить, значит, премия 100 сомов. Также вручается 100 сомов Провору Камилу Абдрахмановичу, тоже учителя, долгие годы работал. Кто есть? Также вручается Волосу Риме Павловна, учительница, заслуженная, вот, вручается тоже премия. Есть, да? Кушматову Наби Кушматовичу, председатель ветеранов наших. Есть? Вручается также Назару Абдухамид Назаровичу. Сейчас он тоже заслуженным отдыха, учителю. Уважаемые жители нашего города, разрешите нам вручить также по 100 сомов премию в честь Дня Конституции, праздника Конституции, нашим почетным шахтерам. Григорьев Иван Васильевич. Базарбаев Ибрагим. Алибеков Турган. Алибеков Турган. Алимов Кайым. Алимов Кайым. Туяков Ахматқу. Носов Владимир Ильич. Носов Владимир Ильич. Саитов Шукур. Саитов Шукур. Наурузов Абдухамид. Редкин Иван. Редкин.
tilsiz el bulboy, el sevgen cer bulboy, elini cerin sıylagan, hiç nersedin kim bulboy, elini cerin sıylagan, hiç nersedin kim bulboy, dilimi tilini kırgızım, kırgızsıygın cıldızım, dirildikkin dinini, eni tilini tuğulgan, kırgız olu çıngızım, öskenengden elimi cerim beni kırgızım. Kırgızım ay can kızım, can kızım ay kırgızım. Armutlu ardayım, enetli apası, enetli berili, arbirildin batası, enetlin seybergen, eldim sesin cazası, belimi telim kırgızım, kırgız seygen cıldızım, dirildetkin dinini, enetlin tuğulgan, kırgız ol çıngızım, öskenenden elim cerim benim kırgızım. Kırgızım ay can kızım, can kızım ay kırgızım. Eli tilsiz el bulboy, el siybigen cer bulboy, elini cerin sıylagan, hiç nersedin kim bulboy, elini cerin sıylagan, hiç nersedin kim bulboy, dilimi tilim kırgızım, kırgız sıygen cıldızım, dirildettin dinini, eni tilini tuğulgan, kırgız olu çıngızım, öskenengden elim cerim benim kırgızım. Kırgızım ay can kızım, can kızım ay kırgızım. Rahmat, toylarınız duygu olsun. Rahmat. Hurmatly jerneshler, aksakallar, agayinlar. Televizor, холодильник, videomagnitofon, muzikальный центр, kilem jana başka akçalay utuklar. Akçalay utuklar 10 so'm, 20, 50, 100, 500 so'mga çeyin utuklar var. Bu iki tiraj bo'lib, birinchi tirajda shunday eng birinchi baygega utukka biz avtomobil qo'yib o'tamiz. Lotereya uşul yerde kalağanlar bağısı 5 so'm alыңыздар Sülüklü şaharının şunday keleceği için, Sülüklü şaharı için şu yaşauşular söz alış gerek. Bu yerde balдар satып atат. Alsanızlar söz tutasızlar. Andan keyin uşul hazır konser dağı sizlerin nazarınızlarda ulanıverir. Hatayı uşul to'xtam qabul alıp, to'xtam çıkarıp alıp kelgenmiz yoldaşlar. Oşun için her bir kişi özüge jarasha şu lotereyni satıp alıp, oynatıp, şu şahardın bundan keyin yaşınaka öşüşüge jardam beriş gerek. Mana men de satıp alayım, birinci şu loterey boyunca, mana 50 loterey alayım. Ana men utup kalsam keyin oynayanızlar buna ata hakim özü utup aldılar. Mana sizlerin gözünüzde satıp alayım. Keliniz lotereyga. Buranın boyunda, Laytonun borunda, bayıklı bir kala var, ulu cübek yolunda. Anın adı hoş degen, abacıkla hoş degen, bizim hoş sonun bilip koyulmuş. Anın adı hoş degen, abacıkla hoş degen, bizim hoş sonun bilip koyulmuş. Kendi dostu kemiler, kendi gerisi verilir, baklarını bakanı, başı düşse servilir. Bizim dalı hoş sonun bilip koyulmuş. Dağla geleme, bizim şahla geleme, bizim dostlarım, benim koyun dostlarım. Dağla geleme, bizim şahla geleme, hoşlu canım tepeler, hoşlu bayram sahnana, okul dalı kızgeki, oynat böyle şakalar. Bizim dostlarım, benim koyun dostlarım.
Vai, Sérgio.